Менин деле досторум бар, подружкаларым деле бар. Алар болсо өзүнүн милдеттерин эмес, өзүнүн укугун жакшы билет. Биз болсо мугалим болсо бизди урушса, вы не имеете права деп кыйкырып чыгабыз. Чындыкпы? Бул баарыбызда эле болдош керек. Биз болсо өзүбүздүн эле укугубузду билебиз да. Вы не имеете права на нас орать, тигиндей мындай деп. Бирок мугалим бизге эч качан жамандыкты каалабайт да. Мен дагы туура айтасыздар, мен дагы мугалимдин кызымын. Мен да мугалим тарбиясын алгам. Баары эле айтат, ай мугалимдин кызы болгондон кийин сен аябай урушат го, сен эчтеке сүйлөй албайсың го деп. Бирок андай эмес. Мугалим эч качан бизге жамандыкты каалабайт. Бул чын эле биздин жана бир эже айтып кетти. Окуучу эжебиз. Урушкан майдай эле жагат да туурабы? Албетте, ата-эненин сөзү май деп коет. Буну болсо менин атамдар деле баары айтат. Биз сага урушканымда сен болсо бизге сүйүнүп турушуң керек. Сен ата-энең бар экенине сүйүнүп турушуңуз керек деп. Бирок мен өзүм дагы сүйүнөм да. Азыркы учурларга карасаң, биз болсо ата-энебизди укпасак дагы келүүк балдарчы, алар ата-энесин билбейт да, ата-энелер жок, ата-эненин мээримин билбейт. Ата-эне урушканда, бирок биз болсо сүйүнүшүбүз керек да, биздин ата-энебиз бар экенине сүйүнүп туруп. Рахмат. Анан неме суроо бар. Ушул кыска суроо бар. Жана балкондо, парникте өскөн кыздар балдар барго? Жармагүл, бозогүлдөрчү. Балкондо мындай жана кыздардай болуп, мындай. Аркасынан карасаң кызбы дейсиң, алдынан келсең мындай эркек мурдасы. Ошондой балдар бар да, өспүрүмдөрчү. Парникте өскөн мындай шамал келсе кулап кала турган, ошондой өспүрүмдөр бар да. Алар болсо сенин айткан оюңга каршы да, ошондойлор замандаш өспүрүмдөргө эмне дейсиң? Албетте, ар бир эле окуучунун, мисалы бир нерсени айтсаң эле, ар бир окуучунун ою башка. Ар бирөө башкача ойлойт, баары башка көз караштар менен карайт. Бирок болсо айта кеткеним, бул болсо биз болсо подростковый возраст деген эмне? Орусча айткан уруксатпы? Подростковый возраст — это самый трудный период в жизни человека деп айтылат экен, потому что в подростковом возрасте человек уже входит в взрослую жизнь. Это подготовка, да? Но бирок биз болсо туура түшүнүшүбүз керек, ата-эне эч качан жамандыкты каалабайт, туура көз карашка карарыңыздарга ишенем.